Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен текст, анын мүнөздүү белгилери деген теманы өтөбүз. Алгач текст деген эмне деген суроонун тегеретесинде ой жүгүртөлү. Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Сүйлөм текст боло алабы? Сүйлөмдөрдүн тизмеги текст боло алабы? Текст эмнелерден турат? Абзац деген эмне? Текст кандай бөлүктөрдөн турат? Тексттеги сүйлөмдөр бири-бири менен кантип байланышат? Бул боюнча силер башталгыч класста маалымат алгансыңар. Карайлы. Текстке мүнөздүү белгилерди аныктаганга чейин биз текст деген эмне экендигине маани берели. Текст маанилик, тематикалык, грамматикалык, стилистикалык жана структуралык жактан тыгыз байланышкан бир нече сүйлөмдөрдөн түзүлгөн кеп ишмердүүлүгүнүн оозеки, жазуу жүзүндөгү көрүнүшү жана жыйынтыгы. Демек, текст деген эмне экенин билдик. Эми ага мүнөздүү белгилерди карайлы. Кептин жазуу формасы текст аркылуу берилет. Текст жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы болот. Сүйлөм баяндалган окуяга байланыштуу ар кандай көлөмдө болот. Эми ушул текстке мүнөздүү белгилерди карайлы. Сөзсүз түрдө экиден кем эмес сүйлөмдөн түзүлөт. Сүйлөмдөр берген маанилер боюнча өз ара тыгыз байланышта турушат. Алар биринин маанисин экинчиси толуктап, тактап, улантып жана жыйынтыктайт. Анда эмесе балдар, биз көнүгүүлөрдү аткаралы. Китебибиздин 9 бетин ачабыз. 9 көнүгүүгө көңүл бөлөбүз. Тексттерди окуп, маанисин түшүндүргүлө. Азаматсыңар балдар. Демек, биз бүгүн текст жөнүндө маалымат алдык. Үйгө тапшырма. 10 беттеги 10 көнүгүү. Көрүшкөнчө, саламатта калгыла.